Саламатсыздарбы, атым Сейитбек Усманов. Кандайсыңар? Бүгүнкү видеодо өтө маанилүү суроого жооп беребиз. Балким эң маанилүү суроого жооп беребиз. Эмне үчүн Кыргызстан өнүкпөгөн, кыйналган мамлекет болуп келатат? Мына 32 жылдан бери эгемендүү мамлекетпиз. Анан биз кыйналып араң келаткан мамлекетпиз. Тажикстанда согуш, граждандык согуш болуп, бизден алдыга өтүп келатат. Кыргызстан эмне үчүн алсыз мамлекет? Себеби бизде алсыз эркектер көп, өтө эле көп. Көбүнчө эркектер бизде алсыз. Эмне үчүн? Себеби далилдерин айтып берейин. Биринчиси болсо 90-жылы Кыргызстан эгемендүүлүктү алганда үй бүлөнү экономикалык чоң кыйынчылыктар болгон. Ошондо көп үй бүлөлөрдү баккан аялдар болгон. Базарга чыгып, Туркиядан, Кытайдан, бир жактардан да товарлар ташып, ошо автобуста бир жактарга барып, ошо соода кылып, соодалашып, кайра Кыргызстанга келип, дордойго чыгып, ошо көп иштерди кылган, рискке барган, ошону просчет кылган аялдар болгон. Аялдар болгон. Эркектер эмес, көбүнчөсүнөн аялдар болгон. Эмне үчүн? Эркектер кыйын болуш керек го. Ошол эркектер рискке көрө барыш керек болчу. Эркектер ал ишти кылбаган үчүн аялдар үй бүлөнү багып, ошентип соода кылышты. Бул туура эмес. Бул эмнени көрсөткүчү? Бул эркектер демек ошо алсыз болгон. Анан экинчи далил. Америкада башына көбүнчө келген, билем көбүнчө бирок көп келген аялдар болгон. Аялдар келип, ошо балдарды, чалдарды багып, акча чогултуп, ошо Кыргызстанга жөнөткөн да үй бүлөлөрүнөчү. Ошо трак драйверлер, таксисттер азыр көп эркектер болгон эмес, башында ошо көп аялдар болгон. Бул да эмнени көрсөткүчү? Ошол алсыз эркектердин көрсөткүчү. Ошо рискке азыраак барган эркектер көп да биздечи. Ошол үчүн аялдар кирип, рискке барып, ушинтип жардам кылып, үй бүлөнү багып атат. Үй бүлөнү эркектер багыш керек да негизденчи. Ошол үчүн бул биринчи себеби эмне үчүн алсыз эркектер. Экинчи чоң себеби эмне үчүн алсыз эркектер? Бул физически. Азыркы күнү баняга барсаңар, баняда отурсаңар, эркектерди карасаңар, мен өткөндө баняга бардым Бишкектечи. Чоң курсакчан эркектер экен, 30 жаштан өткөндүн көптөрүнүн курсактары чоң. Мен андай чоң курсактарды Америкадан аз көрөм да. Американецтер семиздебиз, бирок американецтердей семиздер аз аябайчы. Мына артында азыр футбол ойноп жүрүшөт. Тез чуркашат аябайчы. Курсактары чоңдор аябай аз. Кыргызстанда курсактуу чоңдор өтө көп. Фейсбуктагы группа эркектердин сүрөттөрүн карасаңар, көптөрүнүн курсактары чоң, моюндары жоон, беттери толук. Эмне үчүн? Демек кыргыздар, көп эркектер ошол спортко азыраак көңүл бурат, көбүрөөк тамак жегенге, тойго барганга көңүл бурат да. Америка эмне үчүн күчтүү мамлекет? Себеби биякта аябай көп күчтүү эркектер бар. Азыр Америкада Вашингтонго келсеңер, таң каласыңар да канча адам спорт кылып чуркап жүрүшөт, центрина чуркап жүрүшөт. Көп кыргыздарым айтышат, ошо таң калышат. Канчалык көп американецтер спорт кылат депчи. Спорт залга барсаңар, толук американец спорт кылат. Бул видеону эмне үчүн жаратып атам? Ошол чакырып атам. Кыргыз эркектер көбүрөөк спорт кылгыла, көбүрөөк рискке баргыла, көбүрөөк ойлонгула, аракет кылгыла, көбүрөөк тырышкыла. Макул эгер Кыргызстанда алсыз эркектер жүрө берсе, Кыргызстанга ошол эң чоң коркунуч. Ар бир күчтүү мамлекеттин фундаменти күчтүү эркектер болуш керек. Бизде бүгүнкү күнү аябай көп алсыз, семиз эркектер турат. Макулбу? Мен ошол аракет кылып спорт кылам. Жумасына 5 күн. Бизде ар бир кыргыз күчтүү болуш керекпиз. Эгер физически күчтүү болбосок, психологически күчтүү болгону кыйын бизге. Макулбу? Күчтүү бололу кыргыздар. Мына мен биякта израильдер менен футболчу. Менен жакшыраак чуркашат. Менден көбүрөөк гол киргизишет. Аябай катуу чуркашат да. Анан денелери чоң, мындай булчуңдары чоң. Ушундай израильдердей бололу. Макул кыргыз элдери, эркектери күчтүү болуш керекпиз. Манас атанын балдарыбыз, анан биз кыргыз
2000 жылбыз деп жүрө бербейчи. Ал мурдагы жыл, мурун болгон. Эгер мурун ушундай алсыз эркектер болсо, Кыргызстан жок болмок болуш керек. Башка күчтүүрөөк эркектерге жеңилип калмакпыз. Биз бүгүн күчтүү болуш керекпиз. Бүгүн спорт кылыш керекпиз. Ошондо күчтүү мамлекет болобуз. Ошондо Кыргызстан өнүгөт. Чоң рахмат, ийгилик.